Акыр заман ушул мынакей. Ар бирибиздин үйүбүздө акыр заман келген ужечи. Силер тиги дажал асмандан, дажал келип анан тиги Иса пайгамбар асмандан түшкөн согуш, аны азыр эстебей эле койгула азыр. Азыр ар биринин үйүндө дажал бар. Жылаңач аялың субханалла. Карабайсың, атырды сен көчөгө чыгып кетип калган. Кызың субан кийинбеген, балаң арак ичип келип атат. Сен үйүңө коноктосуп арак берип атасың. Туурабы? Тос сүйлөп үйүңдө отуруп карта ойноп, нардон ойноп отурасың. Бул эмне? Бул акыр заман эмеспи? Акыр заман бул. Балаң сени карабай калды уже. Билесизби эмне үчүн карабай калды? Мындай карап тур. Отурчу. Сен азыр эмне керек, балаңа эмне керексиң десиңби? Сен просто убактылуу тамак таап берүүчү машинесиң азыр. Балдарга ушунча болуша берип, мугалим менен кадыры түшүп кетти. Балаңа болуша берип, мугалим чабыш керек болчу аны идеясында. Мугалим чапкан жер тозокко күйбөйт болчу. Но сен барып атасың да, ошол сен мээң иштетип, ошол балаңа алиф бааны үйрөтүп, мисалы ата атка такакак дегендесин үйрөтүп аткан кишини барып туруп басынтып атасың. Сен балага кантип илим жуксуң? Үйдө отурасың дагы, мугалимде отуруп алып туруп, койчу ал заводчу бүткөн эмелер да, ал эчтеке жарабайт, эчтеке бере албайт. Бүт нерсе ушундай. Анан сен кантип балаңа эртең сый көрөм деп атасың? Мына акыр заман үйдө экен. Кыямат үйдө.